Ош шаарында коронавируска каршы эмдөө кийинки жумада, тактап айтканда 1-апрелде башталышы күтүлүүдө. Буга карата Ошто даярдык иштери жүрүп жатат. Эмдөө шаардагы номер 1 жана номер 10 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жүрөт. Келе турган вакциналар -18 градустан жогору температурада туруш керек экен. Ошон үчүн бул холодильникти даярдадык. Эмдөө жүргүзүү үчүн 2 үй бүлөлүк борбордо 4 каана даярдалган. Дарыгерлердин айтымында эмдөөгө келгендер үчүн атайын башка эшик ачылып, керектүү эмелектер менен даярдалды. Алгач коронавируска каршы эмдөөдөн медицина кызматкерлери өтөт. Учурда алардын тизмелери такталууда. Ошондой эле кандай учурда эмдөө ала албай түшүндүрүү үчүн дарыгерлер алгач сөзсүз түрдө ден соолугун текшерип, анан кеңеш берет. Биринчи кезекте коронавирус оорусу менен ооруган болсо канча мөөнөт өттү, 6 айга чейин болгон мөөнөттөгү адамдарга жасалбайт. Андан кийин кош бойлуу аял киши болсо кош бойлугу жөнүндө суралат. Агал төрөгөн аял болсо эмизген мезгилде дагы прививка жасалбайт. Андан азыркы мезгилде өткөн респиратордук оорулар менен ооруяткан болсо, аларга дагы жасалбайт. Эмдөө кандай жүрүшү керектиги боюнча эртеңден тартып дарыгерлер жана медайымдар атайын окуудан өтүшөт. Ал эми Ош шаарында эпидемиологиялык абал 2 айдан бери туруктуу сакталууда. Бирок 3 күндөн бери коронавируска чалдыккандар катталууда. Акыркы суткада бир бейтаптан илдет аныкталды. 3370 боюнча турган болсо, кече бир жараныбыздан табылды коронавирус илдети, лаборатория жактан тастыкталып. Бул аял өзү пенсионер аял болгон экен. Бишкектен келип бизге 20-сында келип эле 21 күнү, 20 күнү Ошко келген, 21 күнү өзүн начар сезип атам деп биздин диске барып, мобильный бригада аркылуу чакырып, коронавируска мазок тапшырган экен. Бүгүн кечиндеси ошол аялдан чыкты. Бүгүнкү күнгө карата жалпы оору жуктургандардын саны 3371-ге жетти. Ооруканада 22 бейтап дарыланууда. Алардын арасынан өтө оор 2, 12си оор жана 9-у орто абалда. Кыргызстандыктар дагы деле болсо өзгөчө кырдаал режиминде жашап жатат. Ошондуктан дарыгерлер санитардык талаптарды сактоо ар бир жарандын милдети экенин эскеришет. Анткени акыркы учурларда жарандар бет кап тагуу, антисептикалык каражаттарды колдонуу дегенди унутта калтырышты. Коронавирустун массалык жайылышына жол бербөө үчүн кайрадан чектөөлөр кириши мүмкүн экендигин жергиликтүү бийлик эскертет. Ошондуктан коомдук транспортто, ашканаларда атайын рейд уюштурулат. Оору төмөндөп калганына байланыштуу маска такпоо, алгары сактоо боюнча биздин калкыбызда дагы багы бузуулар, эреже бузуулар жүрүп атат. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бир эле бул сыртта эмес, бул мекемелерде, кафе, ресторандарда дагы ошондой иштер жүрүп атат. Маска тагып чыгыш керек да. Көрүнүп жакта жазылып турат. Маска ийсизби? Тагымда. Дарыгерлер дагы деле болсо коронавирус менен күрөшүүдө санитардык талаптардын аткарылышы оорудан оолак болууга өбөлгө түзөт дешет алар. Самара Асанова, Эдил Алиев, ЛТР Ош шаары.